Assalamu алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизники бүгүн биз табияттын кучагында буйруса коомдогу эң таалуу деген маселелердин тегерегинде кеп козгоюн деп турабыз. Акыркы күндөрү үй бүлө маселесинде өзгөчө бир орчундуу көйгөйлөр чыгып келет. Деги эле аял заты басмырланып, алардын укуктары тебеленип жатат деген дагы коомдук пикирлер арбын болууда. Мына ушулардын тегерегинде биз канткенде аял затына туура мамиле жасайбыз, алардын урмат-сыйы кандай болот, аял менен эркек тең боло алабы деген темалардын тегерегинде кеп козгоп, мына ушулардын ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Мисалы, биринчи суроону ушул өзбек отчетуну сизден баштайын деп атам. Негизи эле аялдарга эркектер кандай мамиле жасашы керек? Assalamu alaikum. Мына берде биздин коомдо такыр туура эмес нерсе болуп баратат. Аялды теңей берип, коомду аялдар башкарып калды. 80-90% үй бүлөлөрдү аялдар башкарып калды азыр. Бул деген такыр туура эмес. Бул деген тескери биздин шариатка келбейт. Бул деген келечекте аябай чоң бактысыздар алып келет да. Рахмат. Ата, мынакей сиз дагы эми аксакалдардын катарына кирип калдыңыз да. Негизи эле биздин ата бабаларда аял менен эркектин ортосунда мамиле кандай болгон? Анан укук маселелеринде дагы аялдарды дагы эркектер менен бирдей укукта болгонбу дайым эле? Мурда ата бабаларыбыз аялдарды урмат-сый кылганы менен эркектерди аялдар бийик, өздөрүнөн бийик көргөн. Эмне үчүн азыркы күндө анда мисалы тең укуктуу болушубуз керек деп атат? Бул кандай нерселерге алып барышы мүмкүн? Же аял менен эркек мындай тең укуктуу боло алабы табиятынан? Жок, тең укуктуу боло албайт. Эркектин укугу бийик болуш керек. Эмне үчүн буга? Себеп эркектин айтканын аял бажа айтканын кылып жүрүш керек да. Рахмат. Азыр бул жерде бизде бир канча мисалы медресе деп коебуз. Диний мекемелердин өкүлдөрүнөн дагы бар. Мисалы уста, сизден да сурагым келип атат да. Шарият жолунда аялдарга кандай мамиле кылууну буйруйт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү күндө шарият боюнча Куранда да аят келет. Ар-риджалу каввамуна алан-нисаи. Эркектер аялдардан бир топ күчтүү дагы, укугу дагы бар жоктон алдында туруш керек. Анан бүгүнкү күндө биздин аялдар эркектер менен дайыма бирдей болом деп, бүгүнкү күндө көптөгөн бузулуштар, үй бүлөдөгү көптөгөн бактысыздыктар бардыгы бирдей болом деген укук талашкандыктан болуп атат. Мурда бир канча жыл мурда, мисалы мен кыскача айтып өтөйүн, ажырашкандардын саны азыраак болчу. Ал кезде ушул өрчүгөн проблема болгон. Бүгүнкү күндө көптөгөн ажырашуулар не только бирдей болуш керек болсо, эркектин укугу ылдый, аялдардыкы бийик болуп кетти совсем. 80-90%. Ошондуктан көп ажырашуулар эркектерди аялдар эзмелеп, кайра укугу андан да бийигирээк болуп, бири-бирин укпагандыктан, түшүнбөгөндүктөн өтө жакшы семьялар дагы башка жаман кишилердин, тарбиясыз адамдардын жашоосуна дурап, ушундай бир ажырашуулардын көпчүлүгү ушул жагдан болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, эгер биз качан дин менен жашасак, эрибизди сыйласак, күйөөлөрдү сыйласак, эркекти сыйласак, анда эч качан ажырашуу болбойт, дайыма бактылуулук пайда болот деп ойлоймун. Бүгүнкү күндө ажырашуунун бардыгы эркектин укугун талашкан аялдардын кесепетинен болуп атат. Рахмат. Ажике, сиз дайыма мисалы биз шариятты карманышыбыз керек, анан батышты ээрчибешибиз керек деген пикирди карманасыз да. Эмне үчүн мындай? Эмне дейсиз мисалы ушул жаатта? Биздин шариятыбыз бизге туура жашооду үйрөтөт да. Жалгыз туура жашоодун жолу бул шарият. Бул жанагы жол эрежесиндей эле эреже. Биз эгерде ошол эрежени бузсак, биздин жашообуз бузулат. Биздики бүт авария болот да. Мына бизде азыр жанагы МПОлор, мурда МПОлор аял менен эркек теңдечи эле, азыр бизден чыккан алым менен алынма дегендер бар. Бираз окуп алган. Анан ошолор келип, ушундай аялдын даражасын бийик көтөрүп баратат. Мисалы, аялдын колун өбүш керек дегендер бар да. Бул такыр туура эмес, бул аялдын колун өппөш керек. Аялдын башка жерин өпсө болот, бирок колун өппөш керек да. Кайсы жерин өбүш керек ошондо? Муну жигиттерден сурайбыз азыр.
эми бул колду өбүү деген бул улуулардын колуна өбүш керек. Аялы күйөөнүн колуна өпсө болот. Жана мында аксакал айткандай, илгери эркектин пири энези, аялдын пири күйөөзүчү. Пир деген ушундай ыйык, ушундай улуу зат болгон. Ошо пиринин колуна өпсө болот. Устаздыкын өпсө, күйөөнүкүн өпсө, кожоюнукун өпсө. Мына биз жана айтылбадыбы? Аржалу кавумун алиса деген. Бул деген эркектер кожоюн деген сөз. Эркек аялга кожоюн деген сөз. Анан ошо кожоюн, эркек киши баарын камсыздап, коргоп, аны карап, анын бүт нерсесин аткарып турду да. Мисалы атасынын, энесинин вазифасын аткарат эркек киши, күйөө. Ошондой болгондон кийин мурда ата энесин кандай сыйласа, күйөөүн ошондой сыйлаш керек. Күйөөүн аябай кадырлаш керек. Улуулаш керек. Жанагындай бизде азыр дерский аялдар бар, күйөөүн урушат, күйөөүнө кыйкырат, күйөөүн сабагандар бар. Аябай кордогандар бар, күйөөүн аябай кордойт. Өзүнүн тууганы келсе дасторконду жайнатат, күйөөүнүн тууганы келсе катканды анда берет, же анда бербей коет. Тескери бурагат. Мына ошондой болуп барат да. Мунугу бизде менин эң эметкеним, капа болгонум, бул биздин алымдарыбыз ошо батыштын жанагы саясатына кирип баратканы жанагындай. Аялды көтөрүү, эркекти базынтуу деген. Жана мен айтпайм, мына мен жана бирөөнү айттым, жана колун өпкөндөн. Мисалы, пайгамбар өзүнүн кийимин өзү жууган, өзүнүн кийимин өзү тиккен. Деп анда аялдар эмне иш кылган? Бул не деген сөз? Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мүмкүн жана газатка чыкканда, газатка ошондо өзүнүн кийимин өзү тиккен, өзүнүн кийимин өзү жууган. Ошо солдаттарга бербей. Аны келип алып буяка алып келет да. Мен айтам, андай болсо эмне? Пайгамбарыбыздын аялдары, биздин энелерибиз, ey Muhammed, Алла порошок кошуп кой, 3 жолу чайкап кой деп үйрөтүп турганбы? Не кереги бар ошондой сөздөрдүн? Мына ошол сөздөр акырындан биздин балдарыбызды аялдардын туфлизин таманына алып кирип атат да. Чын көрүп атат. Биздин балдар ошону чын көрүп атат. Чын эле ошентиш керек экен деп. Андай эмес. Мисалы, бир-эки мисалды алып туруп, пайгамбарыбыз мынткен деп атат да. Ал такыр тура эмес. Ал жанагындай газатта жүргөндү, же бир башка бир аялга жасаган мамилени бул жерден айтпаш керек. Ушундай кыл деп. Мисалы, Айшенеге жасаган мамилени башка аялдарга айтпаш керек. Анткени Айшене кичинекей болгон. Айшене 8 жаштуу болгон. Пайгамбарыбыз 60ка жакындап калган. Анан эми кичинекей балага кылгандай мамиле кылды Айшага. Ошонун мисалында айтып атат аны. Аны келип башка аялдардын да эметкен сойтот да. Айшенени көтөргөн, Айшене менен жарашкан деп. Ал Айшене кичинекей болгон үчүн көтөргөн, жарашкан. Анан бирок башка аялдар менен жарашкан жок хадистерде. Башка аялды көтөрүп жүргөн жок. Неге андай болот? Себеби дегенде бул жерде жагынуу болот. Ошо батыштын эмесин сүйлөсө, аялдар жакшы көрөт. Телевизорго чыгат, башка ушундай болот да. Рахмат. Сизден сурагым келип атат да, мисалы, аялыңызды өпкөнсүзбү? Бизде аялыбыз жок. Мисалы, кийин үйлөнгөндөн кийин жубайыңызга жардам берип, мындай өзүңүздүн кийимиңизди жууйын деген бир ой барбы, ниетиңиз? Эми мүмкүнчүлүк болуп бир зарыл болуп калган кезде эле да. Мисалы, жок болуп калган кезде жууп, ошондой учурларда болушу мүмкүн. Жеке пикириңизде кандай учурда эркек киши аял өзүнүн кийимин жууп, же болбосо аялына кайсы бир деңгээлде жардам бериши керек? Боюна бар учурунда, бир катуу ооруп калган кезинде, ошого окшогон положенияларда жардам берсе боло берет го дейм. Рахмат. Бу жерде
экөө тең болгондон кийин тигинин кийимин тиги жууп, бунун кийимин бул жууп койсо эмне болмок эле анда? Ошентирбейби анда? Демек бул жерде ар ким өзүнүн гана кызыкчылыгын коргоп калып атат. Тең болду, мисалы тең болсо, айырмазга сен менин кийимимди жууп кой, эртең мен сенин кийимиңди жууп кой. Ошондой болуп калат да, туура. Мисалы мына батышта эркек менен эменин аялдын такыр айырма жок. Ар кимдин өзүнүн чөнтөгү. Ар ким өзүнүн кассасы. Сен светти бүгүн булайда сен төлө, эмки айда мен төлөйм. Ошого окшош болуп калат да. Ошого алып барат, ошого алып барат. Сен менин кийимимди жууп койсоң эмне болмок эле? Бул нерселер кандай өзүнүн терс жагын тийгизет? Мисалы бизге пайдасы жок, зыяны болгон, зыяны. Эрегиш пайда болот. Бу жерде эрегиш пайда болот. Мисалы мына шарият бизди эркектерди көчөдөгү ишти кыл дейт. Эркек көчөдө жүрсүн дейт. Көчөдө. Үйдө отурган эркекке, көчөдө жүргөн аялга каргыш тийсин дейт. Эркек киши көчөдө иштерди кылсын. Аял киши үйдөгү ишти кылсын, короодо ишти кылсын. Бөлүп койгондо, неге анткени көчөдө жүрсө, аял көп жүрсө, бирөө тийиши мүмкүн, база калышы мүмкүн, урдап кетиши мүмкүн, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мына болот атпайбы азыр? Ошого шарият айткан көчө чыкпасын. Эркекке силер баргыла, силер баккыла. Эркекти урдап кетсе деле өлтүрүп койсо да эч нерсе эмес. Биз чыдайбыз. Мына эркектерди өлтүрүп атат, революция деп атып атат. Унчукпай эле жүрүбүз. Анан берден бир аялды Аллага чыгып кетсе, ва деп бүт милициянын баарын кубалап, 48 милициянын жумуштан алып берипти. Рахмат, азыр бул жактан да сурагым келип атат. Сиз жубайыңыздан коркосузбу? Мен жубайымдан коркпойм, бирок шарияттын негизинде сыйлайм, өз ордуна коем. Мисалы коркпошуңузду кантип далилдей аласыз? Коркпошум кандай? Мен аялымдан корком деп ага айтпайм да. Отчет бересизби? Жок. Бүгүн мисалы тоого чыктыңыз, айттыңызбы? Мен андай отчет болбойт. Биз ушундай өзүбүздүн устаздары менен тоого чыгабыз, болду. Үйдөгү аманат сага калды. Болду, ошону менен эле. Мисалы жогоруда ажекебиз айтты, устаттын же болбосо ата эненин ушуга окшогон мындай бир урматтуу болгон, эркек киши үчүн урматтуу болгон кишилердин гана колун өбүш керек, ал эми аялдыкын өппөш керек дейт. Сиз эмне дейсиз? Мен буга такыр кошулбайм. Кимдин колун өбүш керек? Биринчиден ата энесинин колуна. Атасынын, эркек киши болсо атасынын, энесинин колун өпсө болот. Аял кишинин колун өпкөн деген бул билбейм, мен мындай кабыл ала албайм да. Ошондо кайсы жерин өбүш керек болуп атат? Эми аны ар ким өзү билет да, кайерин өбүшүн, эркек адам билет. Анан биринчиден мен баягы тең укуктуулук деп азыр сөз болуп атпайбы, мен ошону айтып өтөйүн. Аял менен эркек бул миң каалагандар, канчалаган адамдар аракет кылсын, канча аракет кылса дагы бул тең укуктуу боло албайт. Бул биринчиден Кудай Таалам ушинтип ар-rijal qawwamuna 'alan nisa. Эркектер аялдардан жогору, күчтүү деп айтып койду. Эркектер атыга жараша эркек деп аталат да. Мисалы үчүн экөөнү тең укуктуу дей турган болсок, бир таразанын эки жагы болсо, экөө бирдей болсо, анда тура берет да. Туурабы? Качан бир жагы басымдуулук болгондо гана анан эмне болот? Бул жагы оор салмагы жеңип чыгат. Ошол жакка баа берилет. Ошол сыяктуу эле эркектер аялдардан жогору турат. Аны билиш керек да. Анан аялдарды өзүнүн жайына коюш керек. Анзелун наса маназилахум дейт да. Ар бир адамды өзүнүн ордуна коюш керек. Анан кайсы учурда кандай кылып коюшту ар бир эркек, ар бир аял өзү сезе билиш керек. Бул нерселердин бардыгыны ата эне кызына, уулуна уясынан баштап тарбияны бере башташ керек. Аны үчүн биринчиден ошол ата эне өзү ошондой бир тарбияны көргөн болуш керек. Мисалы, энеси атасын сыйласа, баласы энесин атасын сыйлаганда, ошол тарбияны көргөн кызы, баласы ошол эмеде кетет да. Анан ата энеси өзү, мисалы, апасы эрини кордоп, биз тең укуктуу деп турган болсо, ошол үй бүлөдөн барган кыз дагы барган жеринде ошол тактикасын колдонот ал. Себеби энесиден көрүп таалим тарбияны алды да, уясынан эмнени үйрөнгөн болсо, ошону ал колдонгонго аракет кылат. Анан ошолорду колдоп, эми мына ар жактан ар кандай сөздөр айтылып атат, бирок андай болсо, мисалы, ойлонуп көрөлүк, эркек кызга үйлөнүп атканда эмне үчүн махыр берет, эмне үчүн шариятыбызда ага нафака берет, эркекке милдет. Үй жай кылып бериш керек, кийим кечек менен камсыз кылыш керек, тамак аш менен. Анда аялдарга эле кылып коюш керек аны. Тең укуктуу болсоң да аялдар кылсын да. Эмнеге эркекке деп шариятта негизделди.
демек эркек аялдардан жогору турат. Аялдар ошол эркек жогору экендигини сезе билип өзүнүн ордуна коюш керек да. Рахмат. Ажик азыр жогоруда мындай пикир айтылды. Эркек менен аял эч качан тең укуктуу боло албайт дейт. Сиз эмне дейсиз? О, тең укуктуу болбойт. Сөйдөнде вазипалары да башка. Укуктар вазипага жараша болуш керек. Кимдин вазипасы чоңураак болсо, ошонун укугу чоң болуш керек. Мына эркек кишинин вазипасы аялды кароо, аялды камсыздоо, аялды коргоо, аны багуу, аны тарбиялоо. Ошонун баары эркектин вазипасы. Бул чоң вазипа. Ошон үчүн эркекке чоң укук берилиш керек. Башкаруу укугу берилиш керек. Эгерде андай болбосо, анда үй бүлө талкаланат да. Мына ошол нерсе бизде шариятыбызда так көргөзүлгөн. Дал ошондой. Мен мисалы айтам да, ким эгерде мына алым менен алымалар ушуну тең десе, ошол куфрга жакын сөз сүйлөп атат. Куфрга жакын сөз. Бул деген шариятка каршы сөз. Биздин шариятка дал келбеген сөз. Бул деген шариятты бузуу сөз болот. Биз жакында бирөөгө жагынып, бирөөнүкүнү турап кылбаш керек. Бизде ясный, так айтылган шарият. Ошон үчүн эмне үчүн батышта ажырашып атат? Батышта 500% ажырашуу. 500 эмес, 1000%. Почти жашабайт. Улам ар кимге үйлөнүп, ар ким баласы багып жүрүү, сарынын баласын негр багып жүрүү, негрдин баласын сары багып жүрүү, түшүнүксүз бир балекет болуп берет. Азыр уже аял менен эмес, эркек менен жашап калды. Эркек аял эмес, эркек менен жашап калды. Сөйдөнде бүт баштары чаташып калды. Жана ошого алып келип отуруп, биздин коомдо ошо алып келет. Сөйдө дегенде мына вазипа бөлүндү, ошого жараша укук берилди. Мына биз ошону сакташ керек. Ошондой болгондо үй бүлөлөр сакталат, коом сакталат, коомдо тартип болот, үй бүлө тартип болот. Эгерде андай болсо, үй бүлөлөр бузулат, коом жок болот. Мына батыш азыр жок болуп баратат. Төрөө токтоду. Бүт роддомдордун баары жабылды. Эмнеге? Сөйдө мына ошого алып келген. Кооз сүйлөп атат, кооз сүйлөп. Тең деп. Мен мисалы трактор менен легковой машина тең эмес да. Же КАМАЗ менен легковой машина тең эмес. Экөө эки башка. Экөөнүн вазипалары башка. Рахмат. Мисалы милдетке жараша укук дагы берилет деп жогоруда Ажикебиз белгилеп өттү. Сиздин мисалы үй бүлөдөгү милдеттериңиз кандай? Бисмиллахиррахманиррахим. Эркек аял тең болбойт. Эркектин өзү милдети бар, аялдын өзү милдети бар. Ар бир нерсе өзүнүн максатын аткарганда семьяда бактылуу жашоо болот. Мисалы колдун өзү милдети бар, буттун өзү милдети бар. Кол кыла алган ишти бут кыла албайт. Бут кыла турган ишти кол кыла албайт да. Мындан эркек эме аялды бүт эле басмырлоо эмес. Аялдын да өзүнүн кадыры бар, эркектин да кадыры бар. Бирок аялдын эмеси укугу эркектин укугуга тең эмес да. Аялдын укугу ар дайым астында жүрөт. Эркектикинен жогору турабы? Жок, аялдык астында турат ар дайым, эркекти жогору. Эркек үйдө семья башкармайын, ал үйдө береке болбойт. Мисалы сиз үйдө башкарасыз го деп ойлойм, да? Ооба, үйдө бизде эркек башкарат. Кандай чечимдерди кабыл алдыңыз? Айтыңызчы бир. Башкаруучу бир чечимдерди кабыл алат да, мисалы үй алабыз, 4 комнаталуу үй алабыз десе, жубайыңыз 1 комнаталуу үй алабыз десе, эгер сиз башкара турган болсоңуз, анда 4 комнаталуу үй алыш керек. Ооба, буга чейинки чечимдер бүт эле эркек мен чечим чыгарам. Эми келинчегим аялым пикир берет, ушундай кылайлы деп. Эгер мага жакса ошону чечебиз, эгер жакпаса өзүмдүн пикирим жакшы болсо өзүмдүн пикиримди чечем. Мындайча айтканда өзүм чечем да, мен чечем. Эми бир эле мезгилде ушул силер диний өкүлдөр кайсы бир деңгээлде аялдын укуктарын чектеп атасыңар деген да коомчулукта пикирлер бар да. Анан кандай сый-урмат көргөзөсүз өзүңүздүн жубайыңыз үчүн? Аялдар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин пайгамбар болгонго чейин аялдардын укугу өтө тебеленген. Пайгамбар ушул дин келип аялдардын укугун көтөргөн. Бирок ошол дин келип аялдардын укугуну эркектерден жогору көтөргөн же эркектер менен бирдей кылып койду деген жок. Аялдардын укугу кичине көтөрүлүп, эми алар үчүн да берилген да сый урмат.
Мен аял кандай укугу үйдө аял үйдөгү иш, эркек сырттагы иш да. Кандай мамиле кыласыз жубайыңызга? Кандай Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айтат, хайрукум ли ахлихи. Силердин эң жакшыңар үйдөгүлөргө жакшылык кылган, үйдөгү аялга, бала чакасына жакшылык кылган. Ал деген анын укугу менен бирдей деген эмес. Ал да биздин немебиз да, аманатыбыз. Аларга да жакшы мамиле кылабыз. Рахмат. Бул жактан дагы мен билгим келип атат. Мисалы жогоруда бир канча пикирлер айтылды. Ошонун ичинен эле эң негизгиси, анан маанилүүсү адамзатынын жашоо инструкциясы бул шарият, ислам дини деген пикир айтылды. Сиз эмне дейсиз? Биз ошол баарыбыз ислам менен жашасак гана бактылуу жашайбыз да. Ушу исламда толук жашай албай жатканыбыз себебинен биз өзүбүздүн укугубузду билбей атабыз. Эркек өзүнүн укугун билбей атат, аял өзүнүн укугун билбей атат. Ошол бул жерде ошол аялдарды басмырындоо эмес, аларды паска коюш эмес. Бул жерде эмне үчүн андай болуп атат? Алла субхана тааланын закону ар-риджалу каввамун аля ниса, эркектер аялдарга үстөмдүк кылып турат, эркектерге башчы болуп турат деп Алла таала айтып атат. Мындан да сырткары талак маселесин дагы, талак берүү укугуну дагы эркекке берген да. Мирас деген неме болот, мындай адам өткөндөн кийин үй бүлөсүдөгү ошол өткөн адамдын, дүйнөдөн кайткан адамдын байлыгын балдарына бөлүп берилет да. Ошол дагы дейт арабчасы, кыргызчасы ар бир эки кызга бир баланын үлүшү берилет дейт да. Мындан келди Аллах, бизди жараткан Аллах субхана ва таала эркектин укугуну бийик койду. Эмне үчүн эми бийик койду эркектикини дегенге биздин акыбыз жок да. Биз эми аялдарды кандай урматташыбыз керек? Аялды толук камсыз кыла турган үйү менен, ага продуктасы менен, кийим кечеги менен. Биз али никеде эркек кабыл алдым деп атат, аял өзүмдү тапшырдым деп атат да. Ошондо аял тапшырдым деген сөзүдө мурда ал күйөөгө тийиштен мурда ата энесинин колунда жүрөт эле, ата энесинен сурайт эле, атаке бул жака барып келейин, апаке бул жака барып келейин деп, андан сурайт эле, атаке мага кийим керек деп атасынан сурайт эле, баардык муктаждыгын ата энесинен сурайт эле да. Ошол сурай турган суроонун баардыгын ушул күйөөмө тапшырдым, көчөгө чыксам ушундан сураймын, кийим кечек керек болсо ушундан сураймын, тамак аш керек болсо ушундан сураймын, баардык кемчилдик муктаждыгымды ушундан сураймын деп ушул өзүмдү тапшырдым, ушул немемди полный немесини аял тапшырат да эркеккечи. Эркек кабыл алдым деген сөзүндө эркекти ушул аялдын тамак ашыны кабыл алдым, кийим кечегини кабыл алдым, үй жай менен камсыз кылууну кабыл алдым деп айтат да никедечи. Ушул эки сөз менен нике байланат. Ушул эркектер ушул кээ бирлери мындай билбеген себептен, шариатты толук түшүнбөгөндүгү себептен үйлөнөт дагы бир жыл болбой эле бир аз ооруп калса, атасынын үйүнө апарып коет дагы жакшы болгондон кийин кайрап келет. Андай эмес. Ал кабыл алдыңбы, ал бир аз ооруп калгандан кийин дагы аны карап жакшы кылыш керек да, милдет да. Аны үй жай менен, тамак аш менен, анан аял дагы ошол күйөөсүнүн урмат сыйын билип, ошол өзүнүн ордуну билсе, үйдө ошо тарбия баласыга, кызыга айтып тарбиялаган башка, алар көз менен көргөн жакшы сиңет экенчи. Биз бирдекени көргөнүбүздө башка таасир алабыз, кулагыбыз менен укканда дагы башка таасир алабыз. Үй бүлөдөгү ошо ата энесинин жакшы бири-бириге кылган сый урматын көрүп, жанагы өсүп келаткан балдар өтө жакшы тарбия алат экен да. Биз ошо тең укуктуулукка бара турган болсок, аял өзүнүн укугун талашат, эркек өзүнүн укугун талашат. Бул жакта көргөндөр атам ушундай, апам ушундай деп келечекте алардан башка тарбия чыгат экен да. Ошол себептен биздин максатыбыз, Кудай буйрса, ушу динди жакшы үйрөнүшүбүз керек да. Баары ушу ислам дини менен жашай турган болсок, бул дин акыретте бактылуу болобуз да. Рахмат. Азыр айтып атпайсызбы, сыйлаш керек деп. Буга чейин жубайыңыздын бир кийим кечегин жуудуңуз беле? Ушуга чейин мен кийим кечегин мындай чындап айтканда мен эстей албайм да жууганды. Аз эле болду да мен бирок мен жууганга мен даярмын. Ушундай неме болуп калат да, мындай ооруп калат, өзү жуа албай калат. Ошондо эми биздин үйдө неме бар да, мындай автомат машинага салып коебуз.
машина менен эле жууп коет азыр учурда. Кыскасы машина жууйт, сиз салып коесуз. Сиздин пикириңиз боюнча мисалы ушул эмне дейсиз? Биздин азыр эжелерибиз, биздин деле энелерибиз бар да, алар ойлоп азыр көрүп аткандар деле ойлоп атса керек да, биз эмне үчүн эркектерден төмөнбүз, биздин деле колубуз бар да, биздин деле башыбыз иштейт да депчи. Өзү Куран бул адамдын биздин жашоонун негизи да. Куранды алып карай турган болсок, бүткүл пайгамбарлар эркектерден келген да. А бирок суроо пайда болот да, эмне үчүн аялдардан пайгамбар келген эмес десечи. Себеби ушул жерде эркек менен аялдын айырмасы келет экен да. Кандай десе, эркек качан бир чечим чыгарганда ал акыл менен чечим чыгарат экен да. А аял киши качан чечим чыгарганга келгенде ал өзүнүн каалоосу менен чечим чыгарып коет экен да. Эркек менен аялдын айырмасы ушул жерде болот да. Ошон үчүн башкарууну, чечим чыгарууну Аллах Таала эркекке койгондагы эркектерден да пайгамбарлыкты жөнөтүп турган да. Ошол себептен эркек менен аял мындай тең келе албайт да. Ушуну айтып коеюн. Бул жакта азыр көп пикирлер айтылды да, ошонун катарынан сизден да сурагым келип атат. Аял менен эркек тең укуктуу боло албайт деп дээрлик 90-95% ушундай пикирде экен да. Сиз эмне дейсиз? Тең укуктуу боло алабы, боло албайбы? Жок, боло албайт го. Эмне үчүн тең укуктуу боло албайт анда? Мисалы аялдар Курандын мисалында дагы аяттар менен, хадистер менен айтты. Эмне үчүн аялдар эркектерге караганда бир аз төмөнүрөөк турат? Менимче жеңеден коркуп атат окшойсуз. Бул телевидениеден көрүп калса кандай болот экен деп. Аяңыздын, жубайыңыздын колун өпкөнсүзбү? Жок. Өбөсүзбү негизи? Жок экен. Кайсы жеринен? Бетинен? Алсырем, бирок колун өппөйм. Чында эле өппөйсүз, Рахмат. Ажыке, мисалы азыр бул жакта кээ бирлер айтып атат, жууш керек дейт. Кийимин кайсы жерден келе же болбосо ушундай бир жардам бериш керек дейт. Сиз эмне дейсиз? Мындай чынында мындай карасаң, колуң деле түшүп калбайт. Эч нерсе деле болбойсуң да. Бирок бу жерде кээ бир нерсе бар. Такыр жазалбай турган нерсе да, эреже. Мисалы, биз шарият менен эметкен менен андан тышкары дагы коомдун нерселери бар да. Бул коомду да сыйлоо, коомду урматтоо. Анан кийин кээ бир коомдо ал такыр кабыл болбой турган нерсе. Мисалы, эркек кишини кантип эсептейт? Эркек кишини бул баатыр деп эсептейт. Бул аскер, жоокер деп эсептейт да. Анын үстүнө биз деле элибиз ошондой болгон. Жоокер болгон, чекесинен бүт баары жоокер болгон. Биз деле өзүнүн негизи биз чынныгы азыр баарыбыз жоокер болушубуз керек. Чындап эле. Азыр бир нерсе болсо баарыбыз эркектер баарыбыз чыгышыбыз керек, бир согуш болуп калса. Кудай сактасын. Биз жоокер, биз жаныбызды бергенге даяр турушубуз керек. Анан ошон үчүн жанагындай жоокер кишиге жанагындай иш жасоо, кичинекей бир нерселер жасоо, аялдын бир нерсесин жасоо. Бул деген базынтуу, бул деген анын даражасын түшүрүү, анын жанагындай эркектик сыпатын кетирүү, ошол сыяктуу нерсе да. Мисалы, мына азыр коомдор кандай болуп, коомдор жанагындай эркек аялга айланып, аялдар эркекке айланып, ушундай болуп баратпайбы? Ошондон сактаныш керек биз. Анан ошон үчүн кээ бир нерсе болбойт, кээ бир нерсе коомдо кабыл болбойт. Мисалы, биздин энелерибиз бизди такыр жакындатчумуз, даже аялыбызга жакындатчумуз. Жакындасаң аябы уруш. Ошо күндүз көрүнүп калсаң, жанына ачуу келип, ушундай катуу уруш да. Себеби дегенде, ошондой эреже, ошол эркек эркектей болсун, сүрдүү болсун, кайраттуу болсун. Жанагындай жабышып, азыр мына бир чоң баласы болуп атат да эркектер. Бир улуу баласы болот. Ошондой болбосун, ошо жанагындай эркектик касиети кетип калбасын. Анан мисалы элде сөз да болот. Баланчанын баласы аялынын көйнөгүн жууп аттыр. Бул деген энеге, эжелерине аябай катуу тиет. Аял затына. Аял заты, алар да аял зат. Мисалы, биздин эжелерибиз, биздин карындаштарыбыз, биздин апаларыбыз, булардын баары аял зат.
Бұлар ошондой сөз тийгизгиси келбейт. Келип коомдо ай алдан жерге кирсин, алданын баласы аялынын көйнөгүн жууп жүрдү деген сөз буларга оор тиет да. Биз мисалы биз келип муну аялымды сыйладым деп өзүңдүн башка аял заттар бар да. Өзүңдүн эжелериң, карындаштарың ошолор деле. Мисалы биз ошо нерсени көбүн көңүл бурбаганы менен аябай аларга карт тиет экен. Мен бирөөдү көрдүм. Үйленбей жүрүп бир 3 баласы, 4 баласы бар бирөөгө үйлөнүп алды. Ушундай катуу эме болду. Бир тууган карындаштарына, энесине ушундай катуу. Канча жыл бою ыйлап жүрүштү. Ыза болуп. Ошо биздин байкебиз ошондой болду деп. Мына биз ошо нерсени да караш керек. Ана мисалы коомдо да аял деген аялдыгын билсин. Мен айтам, мына бир эркектин көйнөгүн жууп албаса, бир эркектин носкүзүн жууп албаса, бул кандай болуп кетти? Биз ага оор жумуш кылдырбасак, барып көмүр ташы дебесек, таш ташы дебесек, кирпич ташы дебесек, анан бирлик ишинекен. Мына азыр аялдар, иштеген аялдар бар. Жаш кыздар. Кафелерде иштеп жүрөт. 100 кишиге кызмат кылат. 100 кишиге келинден да жакшы кызмат кылат. Ушундай ийилип, тумале назик. Сизге чай алып келип берейинби? Индийский чай алып келип берейинби? Кара чай алып келип берейинби деп жүрөт. Анан күйөөнө келгенде чарчап калат имиш да. Бул болбойт бул. 1000 жылдап келген, 1000 жылдап даже стиральный машина жокту, жанында газ плита жокту, электричество жокту, эч качан эркектин кийимин эркекке жуудурган эмес аялдар. Азыр келип ушундай сондор болгондо, анан келип туруп, эми жууп койсо эч нерсе болбойт. Стиральный машина жууп коет атасыз да. Стиральный машина жууп коет, бирок өзүң жазың да, аны эшикке чыгып, балконго жазың, элдер көрөт, анан айтат: "Ой, мына лох аялын носкин жууп жүрдү." Ошон үчүн айтам да, кээ бир нерсени такыр жазбаш керек. Анткени эртең балдарыбыз да көрөт. Анан балдарыбыз аялдарынын ич кийимин жууп калат. Анан кийин келип биз капа болобуз. Мисалы ата деген бар. Ата да капа болот. Баласы келиндин көйнөгүн жайып жүрсө. Ошондой ойлош керек. Ошолорго сөз тиет бизден мурда. Биз сый деген башкача болот. Сый деген биз сыйлайбыз, урматтайбыз, жакшы көрөбүз. Кээ бир эркектер өзүнөн да жакшы көрөт аялын. Өзүнүн апасынан да жакшы көрөт. Бирок жетиштүү тормоз бериш керек. Ошону өзүнүн эмеси менен бериш керек, нормасы менен. Сүйүү да норма менен болуш керек. Ашып кетпеш керек. Ашырбаш керек. Мисалы аялын энесин өйдө коюп атат азыр эркектер. Бул такыр тура эмес. Пайгамбарыбыз саусам каргыш болсун деген ошондой эркекке. Аялын энесин өйдө койгон эркекке каргыш болсун. Керек болсо азыр мына эркектер бар. Аялынын тилин алып, энесинин тилин албайт. Энесинин көзүнчө аялынын тилин алып, энесинин тилин албайт. Энесин аялынын себебинен энесин сабагандар бар. Мына биз акырындап ушуга келип калдык да, сыйлап отуруп. Ушуга мага бир аял айтты: "Эй, молдолор, силер аялды сыйлап, мына менин балам аялын сыйлап, мени сыйлабай жатат. Аялын угуп, мени укпай жатат. Мен оорусам барбайт, аялынын апасы ооруса такси менен больницага алып барат." Мына ошондой деңгээлге келип калды. Сый урмат. Бул деген такыр тура эмес. Сыйдын да нормасы бар, чеги бар, орду бар. Ошо өтө жакшы көрүп атсаң да, апаңдын көзүнчө өпкүлөбө аны. Апаңдын көзүнчө кучактай бербе, апаң кызганып кетиши мүмкүн.
кызганышы мүмкүн, жаман көрүшү мүмкүн. Биз апаңдын да психологиясын ойлош керек. Не болот? Сени көп жыл бою багып жүрсө, сен келип улам эле аны кучактап алсаң, апаңды кучактай. Кандай болот? Мына ошол нерселер бар. Урматтаганда ошон үчүн сыйды да билейли, сыйлаганды да билейли. Жанагындай француздай сыйлап, француздай болуп колун өп, ага кофе алып берип төшөктөн. Ошентип жүрүп анан ажырашасың. Анан кийин тилиң албай калат. Анан кийин сени урат, сени сабайт, кордойт, үйүңөн кууп чыгат. Мына ошо болуп барат. Рахмат. Ажыке сөзүнүн ортосунда аялына кайсы бир деңгээлде, мисалы кир жууган эркектерди лох деп да койсок болот дейсиз. Сиз эмне дейсиз? Лох деп эсептесек болобу? Ооба, болот. Лох деп эсептесе. Аны эми кандай, мисалы кой баксаң, коюң ооруп калса эми өзүң чөп жешиң керек деп тим койбойсуң, ал сага караштуу нерсе. Аялың деле өтө ооруп төшөктө жатып калган учурда эми айла жок, балдарың болсо, кыздарың болбосо, эми акырын салып жууп койсо, бул эркектин даражасы түшүп калып эмес. Качан эркектин даражасы түшөт? Качан эркек өз максатын аткара албай калганда, эркектин даражасы түшүп, аял менен бирдей болуп калат да. Ошого эркектер өзүнүн максатын билиш керек да. Эркек өз качан милдетин толук аткарганда, ошондо аялдардан бийик болуп жүрөт. Демек мен бердим кошумча, мисалы кээ бир убакта уруксат tutпай, мен так уруксат бербейт болчумун. Эмнеге? Мисалы мында, эгерде колуңан келбей атабы, өзүңдүн кийимиңди жууган, анда бар бирөө алып бер дагы. Ошондой болуш керек. Мына болгон эмес илгери. Эч качан айттым го жана, газ плита жокто, стиральный машина жокто жуудурган эмес. Жок болсо, мисалы ооруп атсаң, боюнда болсо, төрөйүн жакын калса, балдызын чакырып келген, кайны сиңдилерин чакырып келген. Андай болсо аял эртерээк ошонусун ойлонсун. Жакшынакай кайны сиңдилери менен жакшы мамиледе болсун. Мен ооруганда мага жардам берет. Эгерде болбосо өзүнүн сиңдисин алып келсин. Бирок сиңдиси нежелательный мындай. Бирок ошонун Айла баарын жок ойлойт. болуп калса, Болбосо молдакайга дагы бир аял алып берсин. Рахмат. Сиздин ушул турмуштук тажрыйбаңызга салып, бир ой пикириңизди айтасызго деген ойдо болуп атам да. Мисалы, жогоруда айтты, азыр кир жуугуч машиналар чыкты, нан бышыргычтар чыгып атат, салат жасагач, айтор бүт баары чыкты. Идиш жугучка чейин бар азырчы. Анан ошол эле мезгилде эркектер биз аялдарды кордой бердик, зөөкүр болуп кеттик деген дагы карманган пикирлер бар. Биз аялдардын жашоосун ушунчалык чындап эле укугун төбөлөп, аларды төбөлөп атабызбы? Чындап эле ошончолук алардын түйшүгүн көбөйтө бердикпи? Же болбосо мындай заман өнүккөн сайын алардын дагы жашоосу жеңилдеп атабы? Эмне дейсиз? Эми биз будан бир 30 жыл мурдакы убакытка кайтып көрө турган болсок, азыркыдай ошол даяр стиральный машина, тамак бышыра турган бүт мындай эмелер, үйгө керектүү эмеректер жокко эсе болчу да. Ошол учурда дагы аял кишилер эмне кылган, өзүнүн милдетин аткарган, эркекти эркектей сыйлаган. Мисалы үчүн мен өзүмдүн атам кир жууган же башка кылган көргөн эмесмин. Качан болбосун ошол апабыз кызматыны аткарган, келе турган болсо атаңар кел атат деп айтып, бизди кадимкидей сыйлап турган да. Келип калат азыр деп тамак ашын даярдапчы. Анан азыркы учурда мындайча айтканда эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот дегендей болуп калды да. Мисалы мен өзүмдүн практикамдагын айтайын, автомат стиральный машина жок мезгилде пол автоматта кирлер дайым жуулат болчу да. Анан автоматты алып койгонубуздан кийин кирлер жуулат, бирок кээ бирде жайылбай калып атат да. Ушундай бир жалкоолук пайда болуп атат. Бул деген эми кандай десем, кош көңүлдүк болуп калып атабы, же болбосо эмне дешти дагы азыр билбейм да бул нерсегечи. Негизгиси ар кимиси өзүнүн ордуну, өзүнүн милдетини, өзүнүн укугуну билиш керек. Бул нерселердин бардыгыны ата эне өзү ошону шариятыбыздын, динибиздин негизинде билген болсо, ошону балдарына, кыздарына таалим тарбияны берип кетиш керек.
биздин коомубуз оңолот. Эгерде ал чоңоюп үйдөн талим тарбияны көргөндөн кийин барган жерде келген келинди тарбиялап алабыз десе, бул өтө кыйын нерсе. Анын үчүн ошо келиндин кайненеси өтө бир акылдуу аял болуш керек. Сен кандай болбогун, үйүңдөгү тарбияң бизди кызыктырбайт. Бияктын тарбиясы башка. Сен үйүңдөгү тарбияңды таштайсың, биздин тарбияга түшөсүң. Сен биздин адамыбыз болду деш керек да. Мен бир эмени айтып берейин. Мисалы, Дагестанда Шамил деген батыр өткөн да. Ошол батыр келген падышаларга, келген байларга, бийлерге турган эмес экен ордунанчы. Бир гана күйөө баласы келгенде гана ошону сыйлап турат экен да. Анан жанындагылар таңыркап Шамил батырдан сураган экен, бул өзү Дагестанец. Эмне үчүн сиз ушундай кыласыз десе, бул айткан экен, бул менин күйөө балам менин милдетимди өзүгө жүктөп алган адам болду дейт экен. Менин кызымды милдети менде болчу. Мен ага тапшыргандан кийин ошо милдетти ал алды дейт экен. Эми ошол кызыма жоопкерчиликти ошол берет. Ошон үчүн мен буну сыйлап, урматтап турамын дейт экен да. Ошол сыяктуу эле келген келин болсун, же болбосо күйөө бала болсун, ар бири өзүнүн ордуну кайсыл жерде сыйлаш керек, кайсыл жерде урматташ керек. Ошонусуну жакшы билсе, менимче жашоо бактылуу болот го дейм. Рахмат, бул жакта азыр биздин аксакал аталарыбыздан да бар. Ата, ошо сизден дагы сурагым келип атат да, эмне үчүн азыркы күндө мисалы аял эркектердин ортосундагы маселе көбөйдү, үй бүлөлүк маселе, чыр-чатактар, ажырашкандардын саны көбөйүп атат. Анан тең укуктуулук деген дагы жаңы бир түшүнүктөр, же болбосо мындай бир талаптар пайда болуп атат да. Сиздердин учурда кандай болчу? Ата бабаларыбыздын жолу менен када салтуусу менен ала турган болсок? Илгери ата бабаларыбыз сыртка жумушту кылып келе жатканда үйүнө 50 метр, 100 метр калганда балдары үйүнөн чыгып, апа атам жумуштан келе жатат дегенде апалары ордунан туруп, тургула силер ал жака ойноп тургула, мен аталарыңга тамак аш даярдаймын деп ордунан туруп ошолорду даярдаганда, азыркы учурда имандуу менен имансыздар дейт да. Имандууларга караганда имансыздар аялдар көбүрөөк болуп кетти да. Анан тең укуктуулукту кылганда, тең укуктуулук каяктан келип чыкты? Тең укуктуулук мана телевизорлордо аял менен эркек тең укуктуу деп айтып, ошону угуп алгандан кийин биз эркектер менен тең укуктуу экенбиз деп эрине басымдуулук кылып атат да. Ошо. Мисалы, жана айтып атпайсызбы, атаңар келатат, алар тозулайын, силер ойноп тургула, бул атаңардыкы деген сөздөр эмне үчүн айтылган бул? Ошо өзүнүн эрини өзүнөн үстүн койгондугу үчүн айтылып атат да. Аялы эрине караганда ылдый жүргөн. Мисалы, уулуңуз дейли, же небереңиз дейли, мисалы, ошол келиниңиздин кийимин жууп атканын көрүп калсаңыз, мисалы, сизге кандай таасирин тийгизет? Өтө чоң таасири бар да. Мен ошондо эгерде менин уулум ошо өзүнүн аялынын кийимин жууп атса, мен барып уулумга ошону кылба дешке айтышым милдеттүү да менге. Өзүңүз мисалы кир жуудуңуз беле? Капа болом, мен жуубаганмын. Демек уулуңузга да ошентип айттыңыз беле, мисалы, жуубагын, кир жуубагын деп? Уулума үйрөтүп барганмын бардыгыны. Бирок жууп атат азыр. Жок, жуубайт. Азыр жуубай элек, азырынча жуубай элек, Жуубайт. Эгер жууп калган болсо кандай кыласыз? Жууса капа болом. Айтамын барып, не аялыңдын кийимин жуасың. Тур өзүн айт, өзү жуусун дейм. Мисалы айтат да, ата эми эшиңиз деле болбойт, азыр деген заман ушундай деген сөз бар го. Мисалы, заман ушундай болуп калды. Баары эле жууп атпайбы? Мен деле эми буну өзүм жуубайм, кир машина эле жууп коет десе. Же мен ого жол бербейм. Неге азыр ушундай заман болду? Эмне болмок эле деп атабыз да мына. Эмне болмок эле, стиральный машинага салып койгондон кийин стиральный машина өзү жууп коет, эмне болот эле? Ошону деп атабыз да. Эмне чында эмне болот андай болсо?
bir жолу жууп койсом эмне болмок эле? Мен ого уруксат беришке болбойт, мен уруксат бербейм да. Кимден уяласың? Элден уяласың? Элден уялам, кол кошуналардан уялам. Эл эмне айтат? Айтат да, ана паланчынын баласы аялынын кийимин жууп атат деп айткандан кийин мен көчөгө кантип чыгып калам? Демек бул эл эмне дейт? Мисалы элге болгон бир уят болуу сезими болуп атат, ошону. Рахмат. Мисалы ушу жогорудагы эле биз дагы эртеден бери кеп козгоп аткан сөздөр да. Аял менен эркектин маселеси. Эмне болмок эле жууп койсо болот да, же болбосо идиш жууп коймой, кир жууп коймой, бала карамай, памперс алмаштырмай деген нерселер, бир элементардуу эле нерселер бар да. Ушул нерселерге сиз кандай көз караштасыз? Эмне дейсиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен айтат элем да, негизи азыр батышты ээрчип аялдарыбыз тең укуктуулук деп атат го. Ошону аялдарга түшүндүрүп отурбай эле эркектерге түшүндүрбөйлүбү депчи. Эркектер азыр устаздарыбыз айтып өтүп кетти, жашоодо жол башчы, бир да пайгамбар келген эмес аялдардан. Эркектер бүт аялдарды башкарыш керек, никеде аялдар өздөрүн тапшырып атат, тапшыргандан кийин бүт денесини, бүт рухун бар жогун тапшырып атат. Дегенден кийин биз эркектерге түшүндүрүш ишин жүргүзсөк, инна дина индаллахил ислам, чындыгындагы бактылуулук дин бул Алланын алдындагы ислам дини. Ошол исламды эркектерге түшүндүрө турган болсок, эркектер өзүнүн ордун билсе, ошол аялдарын тарбия кылып алат эле деп айтат элем да менчи. Себеби айтылат да, бир аял тозокко кириштиги важип болуп калса, анда артынан 4 эркекти алып кирип кетет да. Биринчиден атасын. Не үчүн? Атасы аялга ошондой тарбия берген эмес, өзүнүн кызына. Экинчиден чоң байкеси, атасынын ролун ойногон байкеси эле, ал өзүнүн ролун аткарган жок. Андан күйөөгө бергенден кийин ошол күйөөсү, андан кийин чоң уулу. Демек ошо 4 киши ошого аялга өздөрүнүн укугун даражасын билип, аялдардын да даражасын койбогон себептен биз адашып атабыз да. Мисалы биздин аялдарыбыз келип алып, ошондой бир батыштын эмесини кылып атса, демек ал күйөөлөрүндө эмес айып. Ал атасында, чоң байкесинде. Ошондон мен айтат элем, эркектер бардыгы шариятта, динде жашаса, өзүнүн укугун даражасына чыгып алса болду, аялдар анын даражасына чыга албайт. Эркектер өзүнүн даражасына турбай жатат, ошондо аялдар чыгып алып атат да, бош калып атат да ал жерчи. Жок, берде мындай болуп атпайбы? Пайгамбарыбыз сыйлагыла деген, пайгамбарыбыз аялдарды жакшы мамиле кылгыла деген сөзүн карманып алып, анан кийимин да жуугула, оокатын да кылгыла, аял силерге эмне кылса силер да ошондой кылгыла деп, азыр биздин модаларыбыз уже ошондой саясат коюп барат да. Мен ошону айтсам да, мисалы, эмне болмок эле, анын кийимин жууп койсоң. Бул эски салт, силер эч нерсе түшүнбөйсүңөр. Мына аксакалдарды силер караңызыңар да, эмне уяласыңар, давай уялбай эле коелу деп туруп, жибербейлүү. Мен ошо ошого кетип атат да. Мен айтат элем да, сиздин жүрөгүңүздөгү нерсеничи, ушундай батышчыл болуп кетип, аялдар күйөөсүнүн үстүнө отуруп алып, даже кийимдерин, тамактарын кылдырып атат да бүгүнкү күндө. Ошондой болгон ситуацияда биз эмне болмок эле кийимдерин жууп койсо, бир жолу жууп койсо болот да деп коюш бул туура эмес. Себеби аркы тараптан карасаңыз уже үстүнө чыгып алган да. Сиздин жүрөгүңүз ушундай. Ошо тарапты карап туруп, мусулмандын жүрөгү ооруйт да. Берги тараптан карасак, кээ бир үй бүлөлөр бар. Аялдары күйөөсүн өзүнүн ордуна койгондо ылдый тарапта турат. Биздин дамылаларыбыз, молдекелерибиз биякта туруп алып, алардын семьясына карап туруп айтат, жок, анча-мынча жууп койсо эчтеке эмес депчи. Бул аларга айтылган маселе деп айтат элем да менчи. Бирок сиздин айтып атканыңыз коомдогу аялдар эркектердин үстүнө чыгып алган аялдарга айтат элек эркектерге, бир да жолу жуубаш керек. Эмне үчүн? Өзүнүн даражасын билиш керек алар. Анан бар жок тегизделип, даража бардыгы бир уровеньге түшүп калгандан кийин, андан кийин бир жолу жууп койсо эчтеке болбойт десе, бул жарашмак да. Мен айтарым мындай болот да. Биз жанагындай кээ бир кыймыл аракет менен, жанагы аялдын колун өбүп, аялдын кийимин чайкап коюу, аялга бир жолу чайкап берип коюу деген менен кожоюндун даражасы кетип атат. Акырындап
мындай карасаң күнөө эмес. Ой, жакшы нерсе бул, аялга анча-мынча жардам берип койгон. Биз каршы эмеспиз. Бирок ошонун чеги бар да. Жардам берүүнүн, же сыйлануунун айттым го жанагындай. Мисалы колун өбүү. Бул француздар жүгүнүп туруп колун өбөт аялдын. Тизени чөгөлөп алып. Ана ошол жака кетип барат биздики. Бу жерден жанагындай даража жоголгондон кийин управление жоголот. Башкаруу жоголот. Болду, башкаруу кетет. Кожоюндук кетет. Анан тиле албоо башталат. Болду, аял өз билгенин кылат. Каалаган жагына барат. Каалаганча жүрөт. Өткөндө жанагы баллон менен баллонду башына кийип сабаганды көрүп атат да. Ошол жерде жалаң эле эркекти эле жамандап атат да. Аял такыр күнөөсү жок дейм. Аял да 4 күн жоголуп кетиптир. Телефон албай коюптур. Чоң киши, мисалы 50-ге чыккан киши аябай муктаж аялга. Эч нерсени таппайт үйдөн. Өзү келип чайны жайганып көңгөн эмес 50-деги киши. Өзүнө өзү кызмат кылган. Анан кийин 4 күн бою жок да. Анан дагы звонить этсе албайт телефон. Анан ошого ачууланып жанагындай болот да. Албетте аныкы жанагындай ашып кетти чегинен. Ал чынында мен айтам, ал аябай фантазия кылган да. Ушундай ачуу келген 4 күн бою нервде отурган да. Анан ар кандай фантазия менен кылганы жанагындай болду. Анан берден келип эркекти күнөөлөп атат. Берден аялдын акылдуулугу болуш керек биринчиден. Аял келип айтыш керек. Аял ойлонуш керек. Мен эгерде азыр күйөөмө кийим жуусам, эртең менин баламдын аялы менин балама кийим жуузат. Деш керек. Мен азыр шыпырсам үйүмдү. Эртең шыпыртат келин. Андан да жаман кылат. Анан экинчиден аял дегенде намыс болуш керек. Мына менин үйүм, мына менин күйөөм, мына менин кайнатам, менин кайнем. Буга өзүм кызмат кылам. Эч кимге бербейм бул жумушту. Бул вазифаны эч кимге бербейм. Бул меники. Бул менин күйөөм. Өзүм жуам, өзүм кийимин. Мына ушундай болуш керек. Анан келип батыштын ар нерсесин угуп, анан келип алып, эч нерсе болбойт. Анан сыйлады, анан кийин көйнөгүн жууп койсо кол чабып отур. Отур эмес. Кээ бир нерсе бар. Эч качан. Мына бизде ушундай болду. Азыр жанагы тойдо 4 жаш төрдө отурат, төрдө. Аксакалдардын баары пас отурат. Кайната кайнына эшиктин алдында жүрөт, жүгүрүп. Ушундай тескери. Аны мен айтам, андай болбойт. Келин менен кайната менен кайненелер төрдө отурсун. Алла жаңы келген келин менен күйөө баласы аны эшиктин алдында отурсун. Болгондо да көшөгөнүн артында отурсун. Десем бир күн деп, мен бир күн эмес. 1 саатта. 1 мүнөттө. Мына бала атадан үйдө отурбасын. 1 мүнөт. Отурбасын. 1 мүнөт. 1 убакыт бербеш керек. Келин отурбасын төрдө. Келин кайнене болгондо отурат төрдө. Агач отуруп. Мына ошо сыяктуу урматтаганда кээ бир принциптер бар да. Ошо принципте сакталсак, биз ойронго учурайбыз. Мына биз кыргыз эли эң көп ажырашуу Кыргызстанда, кыргыз элинде эң көп процент. Мына уйгур, түрк, дуңган, өзбектерде ажырашуу почти жок. Буларда салт калды. Буларда урмат чоң, күйөөгө урмат чоң. Күйөөдү урматтаган жакшы билет. Мына ошо бизде жоголуп, анан баарыбыз кулдай болдук. Анан кийин аялда да сый жок, эркекте да сый жок. Аялды сыйлайбыз деп, өзүбүздүн сыйды жоготтук, алардын сыйы жоголду. Мына ошондой болбош керек биз урматтагандар. Рахмат. Жогоруда сиз мисалы укук маселесин биз аялдарга түшүндүрүүгө караганда эркектерге түшүндүрө турган болсок,
жакшыраак болмок көптөгөн көйгөйлөрдү батыраак чечмекпиз дедиңиз да. Азыр ошондо коомдогу болуп жаткан аял эркек маселеси, үй бүлө маселеси, укук маселелерине карай турган болсок, булардын чыгуу себеби эркектер алсырап кеттиби же аялдар күчтүү болуп кеттиби? Эмне дейсиз? Менин оюм эркектер алсырап кетти. Себеби атадан башталып атат. Ата ошо кызын ошондой тарбия кылган. Ата ошондой кызын өзүнүн ордуну билдирген эмес, шарияттагы өзүнүн ордун айткан эмес да. Себеби Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат да, сен кызыңды берсең, динди билген кишиге бергин, аны сүйсө ардактап алат, сүйбөсө кыянат кылбайт. Кандай? Ошол динди эркек ошол кызыны да динде тарбиялап, динди үй бүлөгө бериш керек эле да. Атадан кетип атат, ошо бир туугандарынан ошонон тартып анан күйөөнө келгенде күйөө бечара ал башка семьяны, башка жашооду карап келген, ошондо өсүп келген аялга басмырланып калып атат дагы. Ошол менин оюмча эркектерден эме болуп атат. Кемчилдик. Шарият боюнча ала турган болсок, эгерде аялдар үй бүлөнү башкара турган болсо, кожоюн болуп алса, баардык нерсени өзү чече турган болсо, анда кандай болуп калат? Буга ислам дини кандай көз карашта? Эгерде үй бүлөдө аял башкара турган болсо, анда бул үй бүлөнүн ушул үй бүлөдөн таалим тарбия алган кыз дагы, баланын дагы келечеги талкаланат да. Аялдын акыбы кандай болот? Аялдын Аялдын абалы бул өтө оор болот. Себеби шариятыбызга туура эмес келип аткан, шариятыбызга каршы иш жүргүзүп аткан болот. Булар Кудай сактасын, тозок адамдары болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен бул нерсеге жол бербешибиз керек. Рахмат, жол бербешибиз керек деп атат. Сиз мисалы жаш мырза катары эмне дейсиз? Бул мисалы устаздар айтып атпайбы, bundan 20 жыл мурун эркектер үй бүлөдө башкача эле, мисалы ата келди дегенде балдарын бүт эне жаткызып коет эле, жаткыла атаңа урукташ керек, эс алыш керек деп бүт эметип туруш керек эле да. 20 жыл мурун да. 20 жыл мурунку ситуацияны карай турган болсок, Кыргызстанда дин жок эле да. Бүт эркектеринде дагы, аялдарында да дин жок эле да. Эми диндин келиш темасы, диндин келиш тарыхында бизде ошондой бир аялдарга дин жеткизүү негизинде сен аялыңа кызмат кылып кой. Мисалы даватка чыгып келгенден кийин аялыңа кичине кызмат кылып кой, кирин жууп койсоң, бул намаз окуп оңолуп калыптыр деп башкача бир ощущение калтырыш үчүн ушундай сөздөр айтылган да. Бирок бул дин эмес да. Бул аялдарга ушу намаздын, диндин бир мындай тык этирип эмесин жеткизиш максатта ошондой нерсе кылынган да. Атак ыкма болгон да. Аялдарга дагы, үйгө дагы динди алып кириш ыкмасы болгон да. Мен ушинтип ойлойм да. Рахмат, чоң рахмат урматтуу катышуучулар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз аялдарга кандай мамиле жасалышы керек, аял менен эркек тең укуктуу боло алабы деген теманын тегерегинде кеп козгодук. Ал эми сиздин оюңуз кандай? Сиз эмне дейсиз? Комментарийге ой пикир калтырсаңыз болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.